Ош регионалдык шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгынын кызмат адамдарына кылмыш иши козголду. Маалыматты башкы прокуратуранын басма сөз кызматы жарыялады. Анда шаардык архитектура кызматкерлерине көп кабаттуу үйдүн курулушуна мыйзамсыз корутунду берген деген айып тагылып жатканы жазылган. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Прокуратура берген маалыматка ылайык ЖЭ инициалындагы жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан курулуп жаткан Ош шаарынын Масалиев жана Алай көчөлөрүндөгү көп кабаттуу турак үй тууралуу сөз болгон. Мында архитектуралык шаар куруу корутундусу мыйзамсыз берилген деп айтылат. Аталган ишкана кылмыш иши боюнча массалык маалымат каражаттарынан кабар тапкандыгын, азырынча кайсыл кызматкердин аракетине юридикалык баа берилери белгисиз экенин билдирди. Ошо биз дагы ошо массалык маалымат каражаттарынан уктук. Прокуратура органы биз тараптан ошол домго тиешелүү иш кагаздардын баарын алдырган. Алар өздөрүнүн жолунда ошо иликтөө иштерин жүргүзүп атат. Бул жерде ошо кайсы адиске же кайсы кызматкерге иш козголгону боюнча бизде азыр маалымат жок. Биздин башкармалыкта мисалы бир документ 7-8 кызматкердин колунан өтөт. Өздөрүнүн тиешелүү карай турган жумуштары бар. Ошол себептен азыр жеке бир адис боюнча бизде аз маалымат жок. Ош шаардык архитектурасы аталган курулушка документтер мыйзам чегинде берилгендигин кошумчалады. Ал эми аталган даректе Ак Кеме курулуш компаниясы 14 кабаттуу үй куруп жатат. Буга чейин курулуш компаниянын үстүнөн коңшу үйдүн жашоочулары арызданып чыгышкан. Курулуш компаниянын өзү негизсиз арыздануу деп атап, тиешелүү органдардын улам кайра текшере берүүсүн ишкерлерге бут тосуу катары баалаган. Документтер көрсөтүп атат, прокуратура чакырып атат. Барып разрешительный документ талапка жооп берген үчүн берип атат. Биз ушунча эме курдук, ошо өкмөт мыйзамга талапка жооп бере турган кылып уруксат кагаздарын алып алып, анан баштап атабыз. Документибиздин бүткөнүнө да мына 4 ай 5 ай болду. Регистрация кылганбыз, ошонун бери эми баштап атабыз. Бул үйдү деле ошондой болгон. Жакшысын жакшы деп үйрөнүш керек. Качангача бирөө кичине бирдеме кылса эле артын казып качан өнүгөбүз билбейм. Ушинтип эле ар ким 2-3 соцсетке чыгарып эле жалып кыла берсе, гос органдар деле ошого реакция жүргүзө берсе. Бир күн мурда Ош шаарында дагы бир курулуш компаниясына прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгон. Анда компания архитектуралык уруксат иш кагаздары жок курулуш иштерин баштаганы себеп болгон. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 214-беренеси өз билемдик менен кылмыш иши козголгон. Курулуштардагы мындай мыйзамсыз аракеттер көйгөйүн шаардык кеңештин депутаттары дагы сессияда көтөрүштү. Алардын ишмердүүлүгүн жөнгө салган токтом кабыл алуу керектигин белгилешти. Биздин мыйзамсыз курулуштарды курган адамдардын астында алсыз болуп калыптыр да. Мыйзам. Ошого мыйзамсыз курулуш боюнча бир күчтүүрөөк мыйзам чыгарбаса, бизде курулуш, мыйзамсыз курулуш бул токтогудо эмес. Мына кечээ күнү биз дагы мыйзамсыз курулуш боюнча депутаттык комиссия бир 10 ашык депутаттар Шакирова көчөсүнө, мына Масалиева көчөсү боюнча эртең менен саат 10-дон баштап саат 2-3-төргө чейин жүрдүк. Рейд кылыпчы. Эми кээ бир жерлерге барсак, бир дагы мындай кагазы жок курулуштарды куруп салыптыр да. Аларды эмне кылат экен? Эч кимисин мындай барып эле сүрдүрүп салганга полномочиялары жок экен. Архитектура айтып атат, биз дейт мыйзам кагаз документтерин текшеребиз, жок болсо дейт экотекспекцияга өткөрүп беребиз дейт. ГАСКчы. ГАСктар штраф салат экен, 10 миң сом, 100 миң сомго чейин штраф салат экен да, алар анан кийин бир жолу салат экен, экинчисинде сотко өткөрүп берет экен. Сот багы карап процесстери жүрүп, ошентип чейинди курулуштар бүтүп, элге сатылып кетет экен, же болбосо ишке берилип калат экен да. Белгилей кетсек, Ош шаардык архитектурасы тарабынан 1 жыл ичинде 20 курулуш компаниясына көп кабаттуу үй курууга уруксат кагазы берилген. Андан сырткары 14 курулуш компаниясы уруксат албастан өз билемдик менен иштеп жатат. Алардын ишмердүүлүгүн токтотуу курулушту көзөмөлдөө башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.